эмнеге тийип атат да буларды? Номер 20 Исхак Раззаков атындагы гимназия мектебинде башталгыч класска 180 окуучу кабыл алынган. Учурда аралыкты сактоо менен сабактар өтүлүп жатат. Мындай учурда мугалимдердин тартыштыгы жаралбай койбойт. Анткени аралыкты сактоодо окуучуларды бир нече класстарга бөлүп билим берүүгө туура келип жатат. Кыйын учурда сабак өтүшкө туура келип атат. Сабактарды берерден алдын балдарга сөзсүз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Антисептикти алдыларынан текшерип, ар бир партада барбы, ар бир окуучунун бет кабы барбы, анан алар бири-бири менен мамиле кылганда кандай абалда дем алып, кандай перемена учурунда сүйлөшүп атат, ошолордун бардыгын карап турушка, көз салышка аракет кылып атабыз. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыз. Азыр кыргыз тил сабагы. Флюра Юлдашеванын айтымында мектепте коргонуучу каражаттар жетиштүү, бирок окуучулардын коопсуздугу ата-энелер тарабынан камсыздалышы керек. Учурда 1-класска келген окуучулардын 150сү мектепте билим алууда. Калган 30 окуучу үй шартында сабактарга онлайн катышууда. Мектебибизде мугалимдер үчүн жетиштүү. Ал эми окуучулардыкы мен ойлойм ар бир 2 саатта булардыкы алмашылбайт. Себеби ата-эненин ага каражаты жок. Мүмкүн болгон ата-энелер эсептелүү гана шарты бар. Мисалы үчүн бардыгын камсыз кылыш үчүн ата-эне толук кандуу иштеш керек. Кээде бир эле эне багып аткан үй бүлөлөр бар. Бир эле чоң эненин колунда калган бала бар. Ошондуктан ошол балдарды ойлоп кээде зейинибиз кейит. Кайгырабыз. Онлайн через телефон полностью сабактарды Zoom боюнча өткөзөбүз. Балдарга бардыгын түшүндүрөбүз. Также проверка тетрадей болот. Бардыгы полностью ошону контроль кылабыз. Биз наоборот жардам беребиз. Если ата энеси жөнөтпөйм десе, биз спокойно через Zoom онлайн ачык сабактарды полностью өткөзүп беребиз. 6 жашта алынбай калган да. Шуларды биз изилдеп азыр шуну. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу быйылкы жылы окуучулар эмдөөдөн өткөн эмес. Буга мектепте иштеген медайым Гүлкумар Мамасадыкова тынчсызданууда. 6 жаш деген прививкалар бар да, плановый, мурун талап болуп келген. Ону азыр көпчүлүк ата-аналар коркотат прививка алганычы. Ошондан азыр биз марттан бери көп балдарды кыла албай атабыз. Ошого мен ата-аналардан суранып кетет элем. Прививканы коркпастан чакырганымызда келип, ош поликлиникада кылып атабыз, алышыбасын деп айтып атам да. Эске сала кетсек, өлкөнүн бардык аймактарында 1-класстарга мектепке барууга уруксат берилген. Айрым аймактарда 5, 9, 11 класстардын окуучулары адаттагы режимде окуусун улантууда. Ал эми жалпы окуучулар жаңы жылдан кийин мектепке кайтып келери айтылып жатат. Ыр менен баштайбыз. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.